Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Нарын облусундагы Солтон Сары алтын кен жайына байланыштуу билдирүү жасады. Анын айтымына караганда, президент Садыр Жапаров ушул жылдын июнь айында Солтон Сары алтын кенине барып, ал жерди өз көзү менен көрүп, абал менен жакындан таанышып келген. Жергиликтүү эл менен жолуккан, элдин жол салып атышат, жаратылышыбыз талкаланат деген үнүн уккан. Бирок өзүңүздөр билгендей, жолдор эч эле салынып бүтүп, фабрика салуу иштери жарымдап калган. Жер кыртышын бузуу боюнча башка иштер болбой турганы аныкталган. Ошондуктан мындан ары башка жерден жер кыртышын бузбастан Солтон Сары кенин иштетүүгө уруксаат берилди. Ошол эле маалда компания тараптан жергиликтүү жашоочулар үчүн азырынча жыл сайын 50 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнө турган болду. Алтын чыга баштаганда бул сумма эселеп көбөйтүлөт деп макулдашылды, деди ал. Султанбаев кошумчалагандай, андан тышкары мамлекеттин үлүшү дагы киргизилмей болду. Кенди иштетүүдө цианид колдонулбайт, алтын кара балтада аффинаждалат. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун төрагалык астында президенттин администрациясынын коллегиясы өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Коллегиянын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын ишин баалоо методикасы сунушталды. Анын негизги принциби катары бирдиктүү жоопкерчилик саналат. Белгиленгендей, мындан ары тигил же бул иш-чараны аткарууга тартылган мамлекеттик органдар анын аткарылышы үчүн аткаруудагы пайыздык катышына көз карандысыз түрдө бирдей жоопкерчилик алат. Андан соң президенттик аппараттын коллегиясында Айыл чарба министрлигинин жана энергетика министрлигинин ишмердүүлүгү каралды. Коллегиянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын тапшырмаларынын, ошондой эле министрлер кабинетинин тапшырмаларынын 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата иш-чаралар планынын алкагында каралган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле президенттин администрациясынын укук бөлүмү тарабынан аталган министрликтердин ченемдик укуктук актылары даярдоосуна карай баа берилди. Аталган эки министрлик негизги тармактык мамлекеттик органдардын бири болуп саналат. Алардын ишинен министрлер кабинетинин жалпы иши көз каранды. Аларга республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй чоң финанс каражаты бөлүнгөн, деди Акылбек Жапаров. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы 2022 жылдын 10 декабрына чейин бардык аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин жыйынтыгы ушундай эле жол менен чыгарыла тургандыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы кошумчалагандай, ар бир коллегиянын жыйынтыгы боюнча тийиштүү чаралар кабыл алынат жана өкмөт менен президенттин аппараттары бириктирилгенден кийин жазуу жүзүндөгү гана эмес, ооз-эки тапшырмалардын да аткарылышын көзөмөлдөөгө кошумча мүмкүнчүлүк пайда болгонун эске салды. Кыргызстанда учкучтарды даярдоо боюнча мекеме жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов соц тармактагы баракчасында өтүп жаткан түз эфирде билдирди. Анын айтымында, өлкөдө Советтер Союзу учурунда тик учакты башкарганды үйрөнгөн же шериктеш өлкөлөрдөн даярдоодон өтүп келген адистер бар. Бүгүнкү күндө биз тик учакты башкара алган адистерди издеп кулактандыруу бердик. Кыргызстандын жана башка өлкөнүн жарандары болсо дагы бизге келип кызмат кыла алат. Айлыгы кеминде 3000 АКШ доллары болот, дейт ал. Шамырканов учурда тик учакты коргоо министрлигинин учкучу башкарып жатканын кошумчалады. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 13 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырган. Тактап айтканда, Airbus H125 тик учагы, автобустар, чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол тандабастар, 150 мобилдик үйлөр жана башка техникалар тапшырылган. Баткен районунун Кыштыт айылында чакан ГЭС ишке кирди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган иш-чаранын ачылышына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Облус башчысынын орун басары Кыштыт айылындагы чакан ГЭСтин ишмердүүлүгү менен таанышып, электриктерди ГЭСтин ишке кириши менен президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин атынан куттуктады. Ошондой эле облустун
экономика тармагын өнүктүрүүгө салым кошуп, жеке өзүнүн аракети менен бүгүнкү кичи кести ишке киргизип жаткан жеке ишкерге ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Баткен районунун Кыштыт айылындагы Кыштыт дарыясына кубаттуулугу 10 мегаватт болгон, сметалык баасы 7 миллион АКШ долларын түзгөн ГЭСтин курулушу 2021-жылы жеке ишкер Калпаев тарабынан башталган. ГЭСти 5 каскад менен куруу жагы пландаштырылып, учурда 1 каскадтын 100% жумушу аткарылды. Тактап айтканда 2 даана бассейн, 700 метр аралыктагы канал курулуп, 5 чакырым аралыкка электр мамычалары орнотулуп, электр чубалгылары тартылган. Биринчи каскадтын курулушуна 800 миң доллар жумшалган. Ишке киргизүү менен Кыштыт айыл өкмөтүнүн газ, Кыштыт, Чарбак, Согмет жана Таян айылдарын электр энергиясы менен камсыздалуусу күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Япониянын университеттеринде окууга тандалып алынган GDS долбоорунун стипендияттары менен жолугушту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууга ошондой эле Япониянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сигеки Маэда катышты. Эдил Байсалов GDS долбоорунун стипендияттарынын 16-тоогун жогорку окуу жайына өтүшү менен куттуктады. Биринчи кезекте Япон тарапка GDS долбоорун колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анын алкагында жыл сайын биздин мамлекеттик кызматкерлер Японияда билим алууда. GDS стипендиялары Кыргызстан менен Япониянын кызматташтыгына бекем негиз түзүүдө. Кыргыз Республикасы Япон элинин достугун жана колдоосун жогору баалайт. Япониянын алдыңкы университеттериндеги магистратура жана докторантураларда билим алуу мамлекеттик кызматтагы натыйжалуу жетекчилердин жаңы муунун даярдоого мүмкүндүк берет деп ишенебиз. Мындан тышкары, бул аркыл тармактагы алдыңкы жана мыкты тажрыйбалар менен таанышууга жакшы мүмкүнчүлүк жаратат, деди ал. Адам ресурстарын өнүктүрүү стипендиясы программасынын алкагында быйыл 20 мамлекеттик кызматкер Япониянын университеттерине окууга жиберилген. Кызматташуу мезгилинде Японияда жалпысынан 200-дөн ашуу мамлекеттик кызматкер окуудан өткөн. Түркиядагы ислам шериктештик оюндары аяктап, Кыргызстан жалпы 31 медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкенде, Түркиянын Коnya шаарында өткөн ислам шериктештик оюндарына жалпы 54 өлкөдөн 4200 спортчу катышты. Кыргызстандан спорттун 16 түрүнөн спортчулар катышып, жалпы 31 медаль утту. Алардын арасында 8 алтын, 8 күмүш жана 15 коло. Ислам оюндарынын тизмесинде медалдардын саны боюнча Кыргызстан 9-орунду ээледи. Алдыңкы үчтүктө Түркия, Өзбекстан жана Иран турат. Белгилей кетсек, салттуу жана жаатуу спорт улуттук спорттун түрү болгондуктан жалпы медалдык эсепке киргизилген жок. Эми кезекти Ош облусу боюнча кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова даярдаган баяндарга берсек. Ош облусунда күз-кышка калктын 30% ал эми социалдык объектилер болсо 50%-га даяр. Быйылкы жылы социалдык мекемелердин дээрлик 90% катуу отун, көмүр менен жылытылат. Бул тууралуу АЗС жетекчилери, көмүрген жетекчилери, ун заводдор жана антимонополия кызматынын башкы башкармалыгынын төрагасы катышкан жыйында айтылды. Анда быйылкы жылы бааларды көтөрбөө боюнча да сөз жүрдү. Ош облусу быйылкы кышка даярдыгын көмүр, дизелдик май жана азык-түлүк коопсуздугу маселелерин толук көзөмөлгө алуудан баштады. Быйылкы жылы кыш мезгилине 224 миң тонна көмүр калк жана социалдык объектилерге керектелет. Ош облусунун аймагындагы саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелеринин кышка даярдыгы кыш мезгилиндеги калкты көмүр менен жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу маселелери талкууланып, быйылкы жылы дээрлик социалдык мекемелердин 90% көмүр менен жылытылаарын эске алуу менен көмүр кендерин иштеткен ишканалардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Ажиотаж кылып, баганы көтөрбөй, ошол эле көмүр ташуучу ишкерлер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүүнү биз акимдерге тапшырып атабыз. Себеби дегенде алар ошол көмүр сатуу пункттарын ачканда, аларга ошол жеке ишкерлер көмүр алып барып сатышат эмеспи? Ошолорду менен дагы түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү сунуштап тапшырманы берилди. Учурда мына күйүүчү майдын кымбаттыгы боюнча азыркы жыйында айтылып атат. Биз Бишкек шаары менен Ош шаарындагы дизелдик күйүүчү май ошол эле бензиндин айырмасы өтө чоң болгонун баягы антимонополиянын жетекчиси нефтетрейлерлер ассоциациясынын баягы компанияларга тапшырма берди.
Ошондой эле ири мунай сатуучулардын май куючу жайларында бензиндин жана дизелдик отундун чекене баасы тиешелүүлөрүнө жараша баасы жогорулаган тенденциясын байкоого болот. Бул көрсөткүчтү монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматы Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунун дүңүнөн сатуу бааларынын көтөрүлүшүнөн байланыштырат. Негизинен биз ушул дизелдик отун болобу, күйүүчү май болобу Россиядан дээрлик 90% алып келебиз биздин ички рынокко. Анан бүгүнкү күндө Россияда дүң баасы акыркы мезгилдерде бир топ жогорулап кетти, 70 сомдон жогору болуп кетти да Россиянын өзүндө. Биз алып келип аткан ишкерлик субъекттеринин ошо Россиянын өзүндө. Анан бул жерде бул ГСМ күйүүчү май биржалыкта бар, баалары баягы өзгөрүлүп тура берет. Ошон үчүн биздин баягы алдын ала талдоолордун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө дүң буга чейин эле көтөрүлүп атат күйүүчү ошол майдын өзгөчө дизелдик отун. Анан баягы кескин көтөрүүгө жол бербейбиз, кескин негизсиз көтөрүлүп болсо да негиздүү болот, анан баягы өзүнүн эрежеси менен болот да. Ошону мен алдын ала айттым, ири компаниялар дагы айтып атат бүгүнкү күндө. Ошол эле убакта жанагы АИ-92 маркасындагы бензин бул социалдык жактан маанилүү товарга кирет, ошон үчүн бул жерде алардын бааларын туруктуу кармайбыз. Мындай көтөрүүгө жол бербейбиз да. Ал эми дизелдик отун боюнча маселе бар. Бул жерде тийиштүү иштер, мат резервтери дагы өзүнчө көлөмү бар. Ошол жактан да иштер жүрүлөт. Жыйында учурдагы баалардын көтөрүлүшү тууралуу сөз болуп, ага катышкан АЗС жетекчилери, көмүр кен жетекчилери, уун заводдордун өкүлдөрүнө таза атаандаштыкты принцибин так сактоо, запастарды эске алуу менен баанын деңгээлин камтыган куралды колдонуу жана чыгымдарды оптималдаштыруу, ошондой эле күйүүчү майлоочу майдын баасынын негизсиз көтөрүлүшүнүн алдын алуу боюнча жазуу жүзүндө сунуштамалар берилди. Жаңы мыйзам долбоорун сунуштаганбыз жогорку кеңеште. Бүгүнкү күндө комитеттерден каралып атат биринчи окууда. Ал жерге ошол күйүүчү май рыногунда, ошон эле кум шекер рыногунда, цемент рыногунда, жанагындай авиакаттам рыногунда биз тараптан жөнгө салууну каралып атат. Алар эрежелер ишке ашкандан кийин албетте бизде ыйгарым укук болот. Анан биз жөнгө салып, жоопкерчилигин да алабыз да. Ошол жактан да иштер кетип атат. Андан сырткары министрлик кабинет тарабынан бир топ ыкмалар пайдаланып атат бүгүнкү күндө. Жана НДСтен бошотуу, кошумча нарк салыгынан. Андан сырткары сыртка чыгарбоо боюнча тийиштүү чечимдер бар. Андан сырткары биздин мамлекет башчыбыздын дагы бир топ жалылыктары бар. Ал жерде ишкерлерге өзгөчө шарт түзүп аларга көңүл бөлүү. Баалардын өсүүсү чоң нааразычылыкты туудурушу мүмкүн, анысы да социалдык начар абалды кыйындатып жатат дешүүдө. Ал арада кыш мезгилине чейин бааларды көтөрбөө жаатындагы иштер күчөтүлөт деп убада беришүүдө. Баалар көтөрүлгөнгө чейин биз анализ жүргүзүп турабыз ар бир рынокто. Бизде ошол эле сахар болсо, ошол эле ГСМ бойсо бизде монополист субъекттер бар, бирок аларга түз көзөмөл жок. Бирок ишмердүүлүгүн карап турабыз, канча сомдон сатып атасыңар, заводдон чыгат. А баалар бул ортомчулар аркылуу болуп калат рынокко жеткенде. Аларга чара мындай, өкмөт тарабынан токтомго алынат, 90 күнгө ал убактылуу гана көзөмөл болот. Эгерде 90 күндө биз 10 сом коюп берсек, андан ашып саткан болсо, анда административдик чаралар көрсөтүлгөн. Быйыл сезон башталганда буюрса өкмөт тарабынан көмүргө госүргүлөнү киргизсе, биз чектүү баасын коюп беребиз. 1000 сомдон ашылбай сатсын деп. Электр энергиясына, жылуулукка, ысык сууга болгон баалардын эселеп көтөрүлүшү өлкөдөгү дээрлик баардык товарлардын кымбатташына алып келмекчи. Анткени экономика мыйзамдары боюнча өндүрүш ишканалары болобу, тейлөө кызматыбы баардыгы тең электрге, жылуулукка кеткен чыгымдарын эсепке алышат эмеспи. Андыктан бул жаатта алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл болуп турат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Өлкө боюнча 300дөн ашуун судьялар ротацияланып, азыркы учурда сотторго соттук иштерди өз мөөнөтүндө кароо жана башка коргоо чарасын адилеттүү кароо боюнча катуу талап президент тарабынан коюлган. Ага ылайык судьяларга мамлекет тарабынан болгон шарттар түзүлөт, алардын айлык акылары да көбөйдү. Учурда судьялар кандай иш алып барышууда, кийинки материалда сөз болот. Президенттин ушул жылдын 30 апрелинде кол койгон жарлыгынын негизинде сот реформасынын алкагында өлкөдө 312 судья ротацияланган. Анын ичинде Ош облусунун Кара Суу райондук сотуна 11 судья ротацияланып, учурда ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө. Райондук соттун 43 жаштагы турагасы Эрлан Асанов да Сокулук районунан Кара Суу районуна атайын буйрук менен келген. Асановдун айтуусунда райондук сотто көп жылдан бери каралбай келе жаткан иштер көп болгондуктан жаңы келген судьялар аларды өз убагында бүтүрүү үчүн иш алып барып жатышат. Мына сотторубуз азыркы күнгө чейин ар бири 200дөн тегерегин иштерди карап коюшту уже. Бат-баттан элдер кирип
ыраазычылыгын билдирип атат чынында. Бат эле карап коюшту биздин ишти. Бат эле чечип коюшту, мыйзамдуу болду деп. Чынында мен төрага болуп отурганда мына элдер кирет экен бияка. Биздин кабинетке киришет, ушинтип эле абдан ыраазычылыктар көп угуп атам, Кудайга шүгүр. Анан сроктор жагынан дагы баардык жагынан иш кылып жумушту так аткарып атышат сотторубуз. Абдан ошого кубанып отурабыз. Анан Кара Суу району чоң болгондуктан сотко келип түшкөн иштердин көпчүлүгү жер маселелерине таандык. Судьялар кайсы категорияда иш болсо дагы адилеттүү иш алып барууга аракет кылышат. Ротация системасынын негизинде тажрыйба арттырууга да чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат дешүүдө. Эми ротациянын жыйынтыгы жакшы го деп ойлойм, анткени бияктан жаңы практика алып атабыз. Ар бир райондо, ар бир областта өзүнүн бир мындай көйгөйлүү маселелери бар. Ар бир райондо да Сокулукта бизде көп жер маселеси боюнча болчу. Биякта эле ошондой эле экен, жер маселеси көбүнчөсү. Бирок бүт эле категориядагы иштер бар экен. Эми баягы эле кылып жүргөн ишибиз, ошентип эле кылып жүрөбүз, баягы элибизге кызмат кылалы деп эле. Нурлан Малдыбаев да ушундай жол менен эле Чүй областынан Ош шаардык сотуна келип, төраганын милдетин аткаруучу кызматын аркалап жатат. Азыркы учурда башкы максат иштин сапатын жогорулатып, карапайым элдин сотторго болгон ишенимин арттыруу зарылдыгын белгилейт. Мамлекет ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткандан кийин татыктуу иш алып баруу милдетибиз дейт. Малдыбаевдин айтымында Ош шаарында эң көп банги зат менен кармалган майда бейбаштык боюнча иштер көп болууда. Мамлекет башчылары жана жетекчилер ушундай ишенич көрсөтүп, ушу Ош шаардык сотунун тажрыйбасын жана сапатын жогорулатуу үчүн бизди атайын ушака жөнөткөндөн кийин биз ошо ишти аракет кылып, ошону сапатын жогорулатканга аракет кылып жатабыз бүгүнкү. Ошонун үстүнөн тыгыз иштеп атабыз. Ошто негизи наркотиктер көп экен, наркотик, банги заттар боюнча иштер көп экен, жана ошондой эле уурдоо. Анан жанагындай бизде жана укук бузуулар жөнүндө кодексинин жанагы майда бейбаштык, үй бүлөлүк, зомбулук, ошол иштер көп экен негизи. Жана ошондой эле кылмыш иштери боюнча жанагы алдамчылык. Ош шаарында негизи ушундай практикада көбүрөөк экен да. Президент көйгөйлөрдү чечүүнүн бир жолу катары соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун ишке киргизүү зарылдыгын белгиленген. Себеби ар бир соттун иши объективдүү жана ачык айкын бааланса, аларга карата сый же жаза чаралары акыйкаттуу колдонулат. Президент тарабынан азыркы учурда сотторго соттук иштерди өз мөөнөтүндө кароо жана баш коргоо чарасын адилеттүү кароо боюнча каттуу талап коюлган. Ага ылайык судьяларга мамлекет тарабынан болгон шарттар түзүлөт. Жергиликтүү соттордун имаратынын абалы тууралуу менин маалыматым бар. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буюрса ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300дөн ашык үйлөр курулуп баштады. Азыр фундаментин баштады. Кудай буюрса бир ноябрга чейин, ушу жылдын аягына чейин ар бир региондорго барып иштеп аткан судьялар жаңы үйлөргө кирет. Ар бир судья, төрагалар эле эмес, бардыгы тең. Судьяларды толук үйлөр менен камсыз кылабыз. Эске салсак, буга чейин мамлекет тарабынан судьялардын айлык маянасы көтөрүлгөн. Соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун ишке киргизүү зарылдыгы бар экени дагы айтылган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Коомдук тамак аш объектилерине алкоголсуз суусундуктарды сатууда 50% атамекендик өндүрүш болушу керек деген талап коюу сунушталды. Бул туурасында токтом долбоору 1 августта Министрлер кабинетинин сайтына коомдук талкууга коюлган. Мындай норма атамекендик өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү максатында демилгеленген. Эгер токтом кабыл алынса, атамекендик суусундуктар коомдук тамактануу жайларындагы ассортименттин 50%-ын түзүшү шарт.
Аталган мыйзам долбоорун жарандар, тагыраак айтсак, Ош шаарынын жашоочулары колдоосун айтышат. Анткени өзүбүздүн ишкерлерге колдоо көрсөтүү менен Кыргызстан башка чет өлкөлөргө да таанылат. Өлкөнүн экономикасын жана туризмди өнүктүрүүгө багытталган ар бир мыйзам долбоорун же ишкерлерди колдоо көрсөтүүчү талап экенин кошумчалашат. Колдойм. Ушу өзүбүздүн суулар, таза суулар, мөңгүлөр, таза суулар бар, ушу өзүбүздүн суулар жайылсын, таза. Ошол. Айтат элем, эгерде ушу өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан суусундарды мүмкүнчүлүк болсо, чет элдерге жайылтсак, кандай болот эле? Ошондо дагы Кыргызстандын кичине болсо дагы бир баягы немеси көтөрүлө дейм да, баягы немеси бюджетсизчи. Эми албетте, мисалы өзүбүздө болгон үчүн бизге кадыры жок да. Башка чет мамлекеттен келгендер ушундай тамшанып ичкенин көрүп байкайм дагынан кийин мен өзүмчө бир эметем да, мындай. Өтө мындай баа берем да. Колдойм, чет мамлекетке Москвада бар, легенда суулар бар, көп суунун түрлөрү бар да. Ал жакта Москва жала орус калкы ошол магазинден ошондой сууларды алып ичет, таза ичет. Немен ичпейт, кран суу, хлор суу. А бизде өзүбүз үйдө жасап алабыз. Натуральный. Ал эми серепчилер улуттук суусундуктарды жайылтуу максатын көздөгөн мыйзам долбоору алкоого татыктуу дешет. Анткени өндүрүштү чет өлкөгө жайылтуудан алдын ата мекендик өндүрүштү колдоо абзел. Аталган мыйзам долбоору ишке ашса, мамлекеттик казынага пайда гана алып келбестен Кыргызстанды да башка мамлекеттер таанып калат дешет. Ошол эле учурда биздин суусундук өндүрүүчү ишканаларыбыздагы баа саясатын бир сыйра карап чыгыш керек деп ойлойм. Себеби сырттан келип аткан продукция, анын сапаты жакшы болгондугу үчүн ичип аткандырбыз, же болбосо анын баасы төмөндүр, кандайдыр бир артыкчылыкка ээ болгондугу үчүн алар биздин рынокко кирип жетип келип атат да. Ал биз өзүбүздө дагы өндүрүп, өзүбүздө Кыргызстандан чыккан суу сырттан келген сууга караганда кымбат болбош керек да. Ошондуктан биз ар бир кыргызстандыктын бул мекенчилдик сезимин ойготуш керек. Анан мамлекеттик бюджетти колдоого өтө чоң салымын кошот. Себеби бизде суусундук чыгара турган ишканаларыбыз аябай көп. Ал рынокто атаандаштык да аябай жогору. Ошондуктан биз ошолорго дагы жолдорду түзүп беришибиз керек, шарт түзүп беришибиз керек да. Бул арада ишкерлер менен иштешкен адистер президент тарабынан ишкерлерди колдоо максатында көп эле мыйзам долбоору колдоого алынды. Бирок ошол мыйзамды аткарууга келгенде тиешелүү кызматтагылар тарабынан мүчүрөштүктөр болбой койбойт дешет. Ушул эле улуттук суусундуктарды колдоо тууралуу мыйзам кабыл алынып, жакшы көрсөткүчтөр болсо, анда башка ишкерлерге да стимул болорун кошумчалашат. Булардын бардыгына биздин ишкерлер жакшы деген бааны берип атат, бирок жазылышы жакшы, эртең ошо практикалык түрдө аткарылышы кандай болот экен деген дагы бир суроо жаралат дагы. Ишкерлер азыр күтүп, мындайча айтканда флагманды же лидерди, биринчи компанияны күтүп атышат да. Ким биринчилерден болуп, ошону колдонуп, башкаларга үлгү болуп, жана успешный кейс көрсөтүп берсе, демек чындап эле ушундай иштесе болот экен, бул закон иштейт экен. Биз дагы ушул тармакта ушуну колдонуп, жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрү суусундук боюнча биз дагы иштетсек болот экен деп, ошолордун аркасынан анан кийин кадам таштайт деп ойлойм. Тиешелүү токтом долбоору 1 сентябрга чейин коомдук талкууга коюлуп, андан соң келип түшкөн сын пикирлер менен токтомго толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. Токтом долбоору министрлер кабинетинин төрагасынын чечими менен ишке ашырылат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эми кефирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.